Саламдарыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге жакшы жаңы менен бөлүшөйүн деп атамын. Бүгүн 20 октябрь 10 күндүк англис тили курсуна акция болуп атат. Андыктан бүгүн жазылабыз. Кеч болгонуна карабастан сиздер менен бөлүшүп жатамын. Кайсы жерде болбосоңуздар деле онлайн үйрөнсөңүздөр болот англис тилин 10 күндүн ичинде. Бүгүн болсо болгону 350 сомго жазылсаңыздар болот. Прям срочно жазылыңыздар, телефон номерди болсо где-то ушул жерлерде экранда калтырамын. Ал эми 10 күндүн ичинде сиздер менен үйрөнө алсаңыздар болот. 10 күндүн ичинде сиздер нолдон баштап үйрөнөсүздөр. Биринчи эле кезекте тамгалардан баштайбыз. Үндү, үнсүз, чоң тамга, кичинекей тамга биринчи күндөн баштап эле сиздер англисче сүйлөп баштайсыздар. Ушул сөздөрдү айтып, өзүңүздөрдүн атыңыздарды, фамилияңыздарды, аты жөнүңүздү туура айтканды, документти туура толтурганды үйрөнөсүздөр. Андан сырткары цифраларды үйрөнөсүздөр, англисче саатты айтканды үйрөнөсүздөр. Сөз түрдө жардамчы этиштер тууралуу түшүндүрүп баштайм. Артиклдар тууралуу түшүндүрөм. Мисалы үчүн жардамчы этиш, артикл дегенде көпчүлүк эле түшүнбөйт. Анткени артикл деген түшүнүк бизде жок, кыргыз тилинде. Орус тилинде дагы болбогондуктан биз түшүнбөйт. Биздин эл көбүнчө эле түшүнбөйт. Жардамчы этиштер деген да кыргыз тилинде жана орус тилинде болбогондуктан. Азыр силерге бир аз кыскача айтып коеюн. Артиклдар деген, мисалы үчүн, кыргыз тилинде, орус тилинде болбогондуктан аябай көпчүлүк эле түшүнбөйт. Качан, кайсы убакта колдонушун дагы билбейт. Мен азыр бир аз кыскача айтып өтөм. Эң негизги сырларын. Мисалы үчүн артиклдар өзү негизи которулбайт деп айтылат, бирок мааниси боюнча которсок болот. Артиклдар белгилүү жана белгисиз болуп бөлүнөт экиге. Белгилүү артиклдарга болсо з артиклы, белгисиз артиклдарга болсо жана н деген артиклдар кирет. Мына ушул артиклдар качан колдонобуз? Н деген бир же болбосо бир даана дегенди түшүндүрөт. З деген артикл болсо бул же болбосо ал дегенди түшүндүрөт. Мааниси боюнча, мисалы үчүн, любой эле бир сүйлөмдү түзүңүз. Мисалы үчүн, мен бир адам менен жолуктум, отурдум. Кандайсың, жакшысыңбы деп сүйлөшүп отурабыз. Андан кийин мен сөз баштап калдым. Мен кече күнү торт жедим деп. Ал торт аябай даамдуу экен деп атам да мен. I ate a cake yesterday. Бул жерде болсо cake деп атам. Артикл ар дайым сүйлөм эмне жөнүндө болуп жатса ошонун астына коюлат. Артиклдар. Бул жерде торт жөнүндө сөз болуп атат, торттун астына коюлат. Мен ошондо сүйлөм которгондо эни как бир деп которуп сүйлөмдү текшерип көрсөңүздөр болот. Мен кече күнү бир торт жедим. Ал торт даамдуу экен. The cake was very tasty да. The cake деп атам. Ал деген маанини түшүндүрүп атат. Ошондо з деген сөз ал, бул деген маанини түшүндүрүп калат. Эми бул сиздерге азыр мындай эле кыскача эле айтып атам. Бул бир сыры, эң чоң сырлардын бири ушул. Бирок буну биз целый бир урокто өтөбүз, бир сабак болот артиклдар тууралуу. Ошол сабакта сиздер от и до баарын үйрөнө аласыздар. Артиклдарды качан колдоно аласыздар, прям уверенно колдоно аласыздар. Ушул сыяктуу сырлар менен бөлүшөм. И плюс жардамчы этиш жөнүндө дагы бир аз айтсам, мисалы үчүн, жардамчы этишти качан колдонобуз? Кыргыз тилинде, орус тилинде болбогондуктан жардамчы этиш деген бизде түшүнүк жок дедим. Бизде жөн эле этиштер бар. Этиш бул кыймыл аракетти түшүндүрөт. Кыймыл аракет дегенде, мисалы, сүйлөө, басуу да, уктоо же болбосо китеп, окуу же болбосо жазуу, ушул сыяктуу кандайдыр бир кыймыл аракетти түшүндүрөт. Ал эми мындай этиштер англис тилинде толук кандуу кыймыл аракеттер деп аталат. Ал эми жардамчы этиштер болсо to be, to have, to do, мына ушуларды уккан болсоңуздар керек. Мына ушул жардамчы этиштер бар. Эми биз буларды качан колдонобуз жана жардамчы этиш деген өзү эмне деген суроо пайда болот. Мисалы үчүн, кыргыз тилинде, орус тилинде жардамчы этиши жок, же болбосо этиши вообще этиши жок сүйлөм боло берет. Азыр гүз деп айтабыз, же болбосо ал сулуу, ал кыз сулуу экен деп айта турган болсок, биз ал сулуу деп айта турган болсок, же болбосо анын бою узун, же болбосо анын бою кыска, ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө эч кандай сүйлөмдө кыймыл аракет болгон жок. Мына ушул учурларда биз кыргыз тилинде, орус тилинде эч кандай этиш колдонбойт экенбиз. Ал эми ушул эле сүйлөмдү биз англис тилине которсок, анда сүйлөмдө этиш пайда болот. Анткени англис тилинде ушундай эреже бар, ушундай
англис тилинин закону деп коемунбу, эрежеси боюнча англис тилинде ар бир сүйлөмдө этиш болуш керек деген ушундай эреже бар жана ошол эреже боюнча сүйлөмдөрдү түзөбүз. Эгер толук кандуу этиштер келбей калса, толук кандуу этиштер дегенде ошол сүйлөө, басуу деген сыяктуу сөздөр. Ошондо келбей калса, анда биз жардамчы этиштерди колдонобуз деп жардамчы этиштерди бөлүп коет. To be, to have, to do. Анан кийин to be'ни качан колдонобуз? To do'ну качан колдонобуз жана to have'ти качан колдонобуз? Алардын ар биринин өздөрүнүн функциясы бар. Мына ошолор жөнүндө билгиңиздер келсе, булардын баардыгы 10 күндүк сабакта болот. Сөзсүз түрдө катышыңыздар керек болот. И плюс азыр мындай айтсам көп деле түшүнбөйт болсоңуздар керек, анткени сабакта даяр программанын негизинде сабак өтүлөт. Ал жакта баардыгы убакта көп болгондуктан кенен отуруп түшүндүрүп бере аламын. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул курска катышыңыздар керек. Албетте чактарды өтөмүн. Сиздер эгер англис тилинде 12 чак бар, 3 чагын билсеңиз, өзүңүздүн ой пикириңизди бир аз жеткире аласыз. Если 6 чакты билсеңиз, жакшы эле жеткирип каласыз да өзүңүздүн ой пикириңизди. Если 12 чакты билсеңиз, анда сиздер как носитель катары сүйлөп кала аласыздар. Ошондуктан бул курста сиздер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди бирөөгө жеткире аласыздар. Ушундай натыйжа алсаңыздар болот. Биринчи класстын баласы менен салыштырсаңыздар болот. Эмнелерди сүйлөй алат да, мисалы үчүн биринчи класста бүткөн бала дейли, окуй алат. Бирок андан жакшы окуйсуздар сөзсүз түрдө. Алар 1 жылдап өтүлгөн алфавитти сиздер 1 күндө эле өтөсүздөр. Окуганды үйрөнөсүздөр. Андан сырткары сүйлөмдөрдү туура түзгөндү, уверенно сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Өзүңүздүн ой пикириңиздерди англисче жеткиргенди үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми курсту болсо бүгүн сиздер болгону 350 сомго сатып алсаңыздар болот. Жана плюс сиздерге белекке электронный китептин варианты берилет. Ошол боюнча да бир аз өтөбүз жана бул курс бүткөндөн кийин дальше ошол китепти окуп, дальше улантсаңыздар болот. Аябай күчтүү китеп. Анда эмесе көрүшкөнчө кийинки видеолордо жолугушабыз.